Бул Тайбэй телеканалынын таңкы жаңылыктары болуп жатканда жер титирей баштаган учур. Жер титирөө катуу болуп узакка созулган. Шаардагы имараттар солкулдап, шкафтар бошоп, эмеректер кулаган. Тайвандын баш каласында чейрек кылымдан бери мындай окуяны эч ким башынан өткөрө элегиле. Көптөгөн жаштар мындай масштабтагы жер титирөөнү көргөн эмес. Жер титирөө көптөн бери болбогондуктан аябай эле коркунучтуу сезилди. Хуалиен шаарынын чыгыш жээгинде зилзала алда канча катуу болуп, зыяны да көп болгон. Жарым жартылай кулап, кооптуу болуп кыйшайып калган имаратты жумушка бара жаткандар үрөйү учуп карап турушту. Биздин команда ичкери кирген сайын имарат улам көчүп жатат. Алар адамдарды чыгарардан мурун өз коопсуздугун камсыз кылышы керек болуп жатат. Бирок мындагы жер көчкүлөр эң чоң коркунучту жаратты. Тайвандын чыгыш жээги бийик тоолор менен курчалган өрөөндөрдөн турат. Жер титирөөдөн улам жүздөгөн таш кулап, өрөөндөрдү көздөй көчкүлөр болгон. Жаракат алды деп айтылып жаткан 700дөн ашык кишинин көбү дал ушул жерде кырсыктаган. Элге эскертүү берилгени менен качаарга жер жок. Тайвань 1999-жылдагы 2000ден ашуун адамдын өмүрүн алган чоң жер титирөөдөн кийин имараттарын инфраструктурасын бекемдөө үчүн көп иштерди жасаган. Бул жолу бир нече имарат кыйрады жана каза болгондордун саны салыштырмалуу азыраак. Бирок өрөөндү көздөй жүргөн көчкүлөрдү эч нерсе токтото албай тургандай.